Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu алейкум wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу туугандар, ушул ороз айыбызда адамдардын орозо айындагы 30 ката деген сабак баштайбыз. Каталарды билип алышыбыз керек. Айрым туугандар бул жерден эмнеге эле катаны айтып бересиңер? Кээ бир адамдар ошол каталарды угуп отуруп, шагы сынып, орозо туткузуу да келбей калат дегендей түшүнүктөр бар экен. Бул туура эмес түшүнүк. Биз сөзсүз каталарды билиш керек. Катаны билүү менен биз туураны билебиз. Катаны билүү менен биз орозобуздун буза турган, орозонун сообун кемите турган, орозонун сообун жок кыла турган жана орозонун абалын алсыздата турган нерселерден сак болобуз. Ошон үчүн алымдар айтат: "Ла такуну минал муттакин хатта такуна алиман бима таттaqi." Сен таквалардан боло албайсың качанга чейин алым болмойчу. Алым деген сөз билмейинче. Эмнеден сак болоруңду билмейинче сен билбейсиң. Ошон үчүн арафту шарра ла ли шар, мен жамандыкты билдим, ал жаман болгон үчүн эмес, валакин ли таваккихи, мен ошол нерседен сак болоюн деп үйрөндүм ал жамандыкты. Оман лам я'риф шар минал хайр яқау фи. Ким жакшылыктын жамандыгын билбесе, ал сөзсүз жамандыкка түшүп кетет. Кыргызда сөз бар, жаман айтпай жакшы жок. Сөзсүз жакшылыкты билиш үчүн жамандыгын да билиш керек. Ошондо айырмалайбыз, кайсы жакшы, кайсы жаман. Алымдар айткандай, мурунку кайфа яттaqi ман ла ядри ма яттaqi. Кантип сен сактанасың, эмнеден сактанарыңды билбесең. Кантип сен туура жолду карманасың, туура эмес жолду билбесең. Кантип сен таква болосуң, эгер таквалыкты билбесең, таквалыкты буза турган жолду билбесең. Ошол үчүн сөзсүз биз бул нерселерди үйрөнүш керек. Орозодогу каталарды. Орозодо көп адамдар кылган каталар сөзүндө, ниетинде, амалында. Улуу алым Ибн Раджабтын Жамул улум вал хикам деген китебинде айтат: "Ва аслу тaqwa ан я'ламал абд ма яттaqi сумма яттaqi." Илимдин, таквалыктын бул негизи. Таквалык дегенди биз буга чейин сабактарда айтып келдик. Таквалык деген Аллах Тааланын буйругун аткаруу, тыйгандарынан тыйылуу, жакшы менен жаманды айырмалай билүү, жакшылыкка умтулуу, жамандыктан сактануу. Жанагы мурунку алымдар айткандай, жолдо басканда чуңкур жерди карайсыз, каерде тикенек бар, мына сактанасыз го. Ошондой да. Ошо таква болом деген адам зыян, пайда, буйрук, эмне тыюу, эмне арам, эмне адал, кайсы туура, кайсы туура эмес. Ошол жолдорду иргеп, байкап, жакшысын аткарып, жамандыгын таштап, ошону таквалык деп айтат. Берди Ибн Раджаб таквалыктын негизи адам билиш керек дейт. Эмнеден сактаныш керек экенин билиш керек. Биз азыр орозодо каталарды үйрөнүү менен биз билебиз. Ушул нерселер турбайбы, ката турбайбы, бул туура эмес кылып турбайбы, бул бузат турбайбы, бул кемитет турбайбы, бул сүннөткө каршы турбайбы деп адам билиш керек. Анан билгенден анан таквалык келет. Ла ястатиу ахадун ан яттaqi роббаху ма лам якун алиман бима яттaqi. Алымдар айтат, адам баласы таква боло албайт, сактана албайт. Кудайдын алдында жакшы кул, таква кул боло албайт качанга чейин билмейинче. Билиш керек, жакшылыкты билиш керек, жамандыкты билиш керек сактаныш үчүн, жакшылыкты билиш керек аткарыш үчүн. Билмейинче адам таква боло албайт. Билмейинче Кудай Тааламдын сүйүктүү кулу, Аллах Таала ыраазына жетем деп ойлоңуз да. Фаида канал мар гойру алим бима яттaqi факад ядунул мункар ма'руфан вал ма'руфу мункаран. Адам баласы билбесе, таквалыкты билбесе, кайсы туура кандай билбесе, кээде жаман ишти жакшы деп көрүп алышы мүмкүн, жакшы ишти жаман деп көрүп алышы мүмкүн. Булдай нерселер аябай көп. Канча деген коомубузда терс көрүнүштөр бар, жаман нерселерди кээ бирөө жакшы деп көрүшөт, жакшы нерсени жаман деп көрүшөт. Мунун баардыгы ошо караңгылыктан, түркөйлүктөн, ошол ак менен караны айырмалабандыктан, шарият илимин убакыт бөлбөгөндүктөн ушундай нерселер келип чыгат. Кээ бир түшүнбөгөн адамдар бар экен. Таквалык деген Аллах Таалам Куранда айткан ваттакулла юаллимукумулла. Таква болгула Аллах Таалам өзү үйрөтүп коет деп. Мен үйрөнүүгө муктаж эмесмин, ана уктап турсам эле үйрөнүп калам. Таквалык өзү эле түшүп кетет, жүрөгүмө пайда болуп калат. Жок. Бул туура эмес түшүнүк. Таква болуш үчүн Аллахтан корккула, Аллах Таалам сени үйрөтөт деген, ошол адам таква болуш үчүн билиш керек, үйрөнүш керек. Анан таква болот адам. Билбесең кантип таква болосуң? Мына алымдар айткандай, адам билбесе, жакшылыкты жамандык деп көрүп, жамандыкты жакшылык деп көрөт. Тетир ишти туура иштеп, туура ишти тетир иштеп, Аллахка жакындата турган ишти бул мени Аллахтан алыстатат деп түшүнөт. Аллахтан алыстата турган ишти бул Аллахка мени жакындатат деп түшүнөт. Канча деген адамдар мисалдар келтирейли. Айт күндөр орозо тутуп алат,
кээ бир адамдар өлүк чыккан жерде той кылып жиберет, мал союп, тимеле немелерди таркатып. Бул бар шайтандын жоруктары, шайтандын азгырыктары. Адам билбесе шайтанга кул болот ушинтип. Арам нерселерди жакшы деп көргөзүп коет. Жаман нерселерди жакшы деп көргөзүп коет. Аялдарга кароону эмнеси күнөө экен эми? Аллахтын жашынакай чырайлуу жараткан макулукаттарын карап мен Кудайдын, Аллах Тааламдын макулукаттарына эстөө менен мен Аллахты эстеп атам дегендер бар. Мына ушундай наданчылык келип чыгат, Алла сактасын. Сүткорлук арам экенин билбесең, сүткорлук жеп жүрө бериши мүмкүн, ошону колдонуп.